Текебаев. Президент мыйзамга кол койсо, Кыргызстан тоталитардык өлкөгө айланат. Бишкекте 29-июнда сөз эркиндиги үчүн өткөн реакция 3.0 акциясына экс-депутат, оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаев да катышты. Ал жогорку кеңеш тарабынан 3 окууда жактырылган мыйзам долбооруна каршы экенин айтты. Текебаев бийлик мамлекеттик органдар жаңы шартта иштөөнүн ыкмаларын өздөштүрө албай, жаңы жол менен иштей албагандыктан эски жолго түшүп жатканын белгиледи. Бийлик маалымат монополиясын сот аркылуу административдик жол менен калыбына келтирүүгө аракеттенип, башкача ой жүгүрткөн, башкача пикир айткан адамдарды чектеп, мамлекеттин монополиясын бекемдегенге аракет кылып жатканын кошумчалады. Мен бул мыйзам долбооруна каршымын. Кыргызстандагы бүгүнкү саясий абалдан улам саясий атаандашык абдан чабал. Саясий атаандаштыкты көз карандысыз, жымыкасыз, өз оюн ачык айткандарсыз такыр элестетүүгө болбойт. Саясий атаандаштык гана бийликтин мүнөзүн жаңына маңызын өзгөртө алат, деди Текебаев. Экс-депутат акыркы 5 жылда Кыргызстанда бир топ нерсе өзгөргөнүн, интернеттин аймагы кеңейип, смартфондор кары-картаң жана жаштар үчүн жеткиликтүү болуп калганын белгиледи. Ал ошондой эле бийликтин маалымат монополиясы урап түшүп, мамлекеттик телеканалдар аркылуу гана кабар алгандардын саны бир кыйла кыскарганына токтолду. Эгер буга чейин калктын 95% маалыматты КТРК аркылуу алып келсе, азыр бул көрсөткүч 35% гана түзөт. Элдин 80% маалыматты интернет, социалдык тармак аркылуу алат, деди ал. Текебаев Кыргызстан Борбор Азиядагы интернет эркин болгон мамлекет болушу керек деп эсептейт. Ал эми бул мыйзам долбооруна президент кол кое турган болсо, анда Кыргызстан эркин эмес, тоталитардык мамлекеттердин катарына кирип калат деп чоочулады. Андыктан мамлекет башчысы бул мыйзам долбооруна кол койбошу керек деген ойдо. Кыргызстанда интернет бир гана эркин болбостон ар бир киши үчүн жеткиликтүү ылдам болушу керек. Ушул көрсөткүчтөр боюнча биз өз аймагыбызда лидер болушубуз керек. Муну жасай алабыз, деди Текебаев. Ал ошондой эле кандай гана тыюу салуу же чектөө болбосун аны бийлик өз каршылаштарына карата колдонулаарын эскертти. Жаштар Текебаевди биз ата мекенге добуш бербейбиз, сиз элге эч нерсе жасай алган жоксуз. Конституциянын автору катары парламентке жалаң олигархияны алып келдиңиз деп митингден кууп салышты. Сиз ушул кезге чейин элге эч нерсе кыла алган жоксуз. Эми бул жерге эл көп келгенин көрүп, чын эле өлкөдө өзгөрүүлөр болушун каалаган элдин келгенин көрүп, сиз бул жыйынга кандайдыр бир тиешеңиз бар кишидей болуп бул жакка жетип келдиңиз деп жарга такашты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди бүгүн 29-июнда Бишкекте өткөн сөз эркиндигин колдогон реакция 3.0 аттуу нааразычылык акциясынын жаш катышуучулары. Биринчиден, сиздин бул митингге эч кандай тиешеңиз жок. Экинчиден, сиз Бекназаров сыяктуулар чогулган жерге барышыңыз керек. Сиз элдин алдына чыгып алып, мен тигини жасадым, мен муну жасадым деп сүйлөгөндө жакшы көрөсүз, бирок сиз эч нерсе жасай алган жоксуз. Бул жерде чын эле элдин акыбалына күйгөн адамдар жыйналышты. Сиз ушуну түшүнөсүзбү, Өмүрбек Чиркешевич? Сиз бул жерден өзүңүздүн шайлоочуларыңызды издебей эле коюңуз. Биз сизге добуш бере тургандардан эмеспиз. Биз түшүнөбүз, сиз ата мекен экениңизди, бирок биз сиздин электорат эмеспиз, дести жаштар. Макул, мен түшүндүм, силер менин электоратым эмес экенсиңер, мен кетейин, деди айласы курган Текебаев. Анан аны ээрчиген коштоочулары менен жылып кетишти. Бүгүнкү парламенттеги олигархияны ушул Текебаев алып келген да, Конституциянын автору, партиялардын баары акча жыйнап калышты. Эми бул биякка эмнеге келди? Жөн эле учурдан пайдаланып калганы келди. Эл бар, митингге биринчи жолу чыгып жаткан жок. Аны угуп эмне кылабыз? Бул популизм деп кетип бараткан Текебаевдин артынан шылдыңдашты жаштар. Кыргыз Today. Бишкекте ооруканада жатып абайлагыла, бет кап кийгиле деп чөнтөк телефонуна жаздырган видеосу интернетте тараган адам 29-июнга караган түнү улуттук госпиталда каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка Бишкектен ички иштер башкармалыгы тастыктап, ал адам Лейлин райондук криминалдык милициясынын ыкчам кызматкери, милициянын ага лейтенанты Бердибай Элакунов экенин билдирди. Болжолдуу маалымат боюнча анын өлүмүнө пневмония оорусу себеп болгон. Элакунов Бердибай Билдибаевич 1983-жылы төрөлгөн. Ал 2015-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын окуп бүтүргөн. 2010-жылдын январь айынан баштап ички иштер органдарында иштеп баштаган. 2019-жылы 29 майда Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкери болгон. Бир нече күн мурда социалдык түйүндөрдө атайын аппарат коюлуп, керебетте жаткан
айткан адамдын энтиге бараң сүйлөгөн видеосу тараган. Ал жигиттер абайлагыла, бул коркунучтуу оору экен. Бет кап кийгиле, бул жакта улуттук госпиталда адам толуп кетиптир. Канчасын албай жатат, тез жардам кайра ташып жатат деген. Бүгүнкү күнү жалпы өлкө боюнча канча милиция кызматкери коронавируска чалдыкканы тууралуу так маалымат жок. Апрель айында вирус жуктурган милиция кызматкерлеринин саны 70ке чукулдаганы кабарланган. Жалпысынан 18 марттан 29 июнга чейин өлкөдө коронавирус 5017 адамдан табылды. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. 2294 бейтап айыгып кетти. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстанда өзгөчө абал режими киргизилгенде социалдык түйүндөрдө коронавирус жок деген маалымат көп тараган жана мындай пикирдегилер дали көп. Коронавирусту так аныктоо мүмкүн болбой жаткандыктан 29 июндан тартып Саламаттыкты сактоо министрлиги пневмония болгондорду да COVID-19 үчүн ачылган жайларга кабыл ала баштады. Буга чейин өлкөнүн башкы пульмонологу азыр пневмония болуп жаткандардын баары коронавирус экенин айткан. Депутат Жылдыз Мусабекова социалдык баракчасы аркылуу иштебей жатып алып эле биздин акчага жыргап атасыңар дей бергендерге билдирүү жазып чыкты. Эл өкүлүнүн билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилет. Бирөөлөрдүн баскан турганын, сүйлөп күлгөнүн, дегеле турмуш жашоосун аңдыгандан, сыңдагандан, кемчилик издегенден ырахат алган кишилер болот. Мындайлар сасык кыкка жабыша берген көк чымындарга же акыр чикерди сүйгөн курттарга окшош. Алар дайыма жакшыдан да жаманды чукуп таап турушат. Чымындар эч качан ары болбойт. Алар баары бир көнгөн сасык кыгына батып жашоону жакшы көрүшөт. Жашоонун сыры кайда катылган китебинен. Этти кайдан алабыз? Лимонду, имбирди кошуп сатып бер деп жазган эңгезердей жигиттерде ар намыс барбы? Эйлер, биз баш көтөрбөй иштеп, намыстанбай полда жууп, нянкада болуп, колунда барлардын терезе үйлөрүн жууп, ош базарда сатуучу да болуп, кул базарга да чыгып жүрүп, ушул деңгээлге өз ак эмгегибиз менен жеткенбиз. Иштесеңер иш толтура, ар кимдин жашоосун аңдыбагыла, иштебей жатып алып эле биздин акчага жыргап атасыңар дей бергендер айла жок күлдүрөт да деп эл өкүлү жазып чыкты. Неля, жашоо өтө ташпоор. Жол кырсыгына кабылып, абалы оор болуп турган ырчы Асель Кадырбекова көпчүлүктү ойго салып, жакшылыкты үмүттөндүрүп турат. Интернет айдыңына ырчы туш болгон кырсыктын видеолору тарап, кырсык каш кабактын ортосунда экенин жүктөлгөн тасмалар ар бирибизди ынандырып тургандай. Эскерте кетсек, ырчы Асель Кадырбекова 26 июнда жол кырсыгына кабылып оор жаракат алган. Учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат жана абалы дагы деле оор бойдон калууда. Жүрөгү өткөн абалга байланыштуу ырчынын өкүл апасы Нейла Нуркулова төмөндөгүчө ой бөлүштү. Жашоо өтө ташпоор мугалим. Алгач сынайт, андан кийин сабак берет. Аллах кимге жакшылык кааласа аны сыноого туш кылат экен. Ошол сыноону биз жашоодо сабыр менен жеңип, ийгиликке жетебиз. Балким ошон үчүн динибизде сабыр эң башкы орунда. Сыноону да Аллахым эң жакшы көргөн инсанына берет дейт. Анткени аны өзүнө кайрылуусун, өзүнө жакын болуусун каалайт экен. Демек бизге канчалык кыйынчылык берсе, ага ошончолук сооп көп болот. Ошондуктан башка келген сыноолорго кыйынчылыгына чөкпөй, жакшылыгына көппөй, сабыр кылып жашашыбыз керек. Ар бир сыноонун аркасында жеңилдик бар. Жаратканым ар бир үйгө тынчтык, береке, ырыскы, бакубат жашоо насип этсин деп жазган ал. Марттан ушул күнгө дейре пневмониядан 54 киши көз жумду. Анын 48-и Бишкек шаарында, ал эми 6 өлкөнүн башка региондорунан. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Ушул тапта пандемияга байланыштуу республика боюнча 2156 койка уюштурулган. Жалпы 716 оорулуу дарыланып жатат. Анын 306 киши коронавирус илдети тастыкталып, дарылоо курсунан өтүп жатышат. Ал эми коронавирустун козгогучу жок пневмония менен ооругандарга 761 койка дайындалган. Ушул тапта 564 жаран пневмониядан айыкта, 521 дарыланып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата 67 дем алдыруучу аппарат сатылып алынган. Брифинг жүрүшүндө Саламаттыкты сактоо министри элде санитардык нормаларды так сактоого чакырды. Сөзсүз түрдө маска тагып, тез колду жууп туруу керектигин эскертти. Тойго эл көп топтолгон аймактарга мүмкүн болушунча барбай кое туруу талапка ылайык деди. Эгерде абал корчуп кетсе, айрым жерлерге чектөө коюлары тууралуу да токтолду. Чүй облусунун Токмок шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жашоочулары милиция кызматкерлерин жана куткаруучуларды чакырышкан. Буга Ал Батирде жашаган улгайып калган апанын үйүнөн такыр чыкпай жатканы себеп болгон.
Кошуналар аны бир нече күндөн бери көрбөгөнүнө байланыштуу кабатыр болушкан. Апаны көрө элегибизге 10 күндөй болуп калды. Ал каза болуп калдыбы деп ойлодук. Анткени эшигин каксак эч кандай үн чыкпайт. Эшикти эч ким ачпай койду. Айла жок милиция кызматкерлерин чакырганбыз. Алар дагы тыкылдатып эч кимди чыгара албай коюшкандан куткаруучуларды чакырдык. Алар балкондон кирип бара жатканда апа чыгып силерге эмне керек деп сурады. Ал өзүн коронавирустан коргонуу үчүн үй камагында отуруп жатканын айтып, тынчын албоону суранып кирип кетти. Милиция кызматкерлери андан баары жакшы деп кол коюп берүүнү өтүнүшкөндө, апа силерде мага оору жугушу мүмкүн деп жолобой койду. Бул жооптон кийин баарыбыз үйлөрүбүзгө тарадык дейт тургундардын бири. Ачык айкын.